Бүгүн дагы бир ошондой өзгөчө, өз ишинде өзгөчөлөнгөн мыкты айымды чакырганбыз. Чынында эле мен ынанам, психолог катары дагы атанын же апанын баласы кичинекей кезинен эле билинет экен. Атаңыздын кызы болсоңуз, атаңыз багыт берип, кесипти кантип тандап калдыңыз? Ошол кичинекей мезгилимден эле кыздарды, аялдарды коргоону жакшы көрчүмүн. Юрист болбоймунбу ата, адвокат болбоймунбу десем, атам раматылык Чолпон Байекова бирөө эле болот деп айткан да. Мен ошол кезинде 17 жашымда Чолпон Байекова ким экенин деле билбейт экенмин, Гүлжан, азыр ойлоп көрсөм. Анан мен анда бул өтө маанилүү адам окшойт деп анан Эң көңүл бура турган, ушул окуяларды болтурбай турган кандай маселелер бар деп ойлойсуз? зордук зомбулукту тилекке каршы жат адам эмес, көбүн эсе жакын адам көрсөтүп атпайбы? Бул жолдошу, бул ата энеси, кайненеси, бир туугандары, кайын журту. Эч качан чечилбей турган нерсе жок. Чечилет баардык нерсе. Болгону ошону ачык сүйлөшүш керек. Дарыгердин атайын дарылары менен жакшы болуп каласыз деп айтат да, жан дүйнөнүн оорусун биз антип аяктыра албайбыз да. Жан дүйнөнүн оорусу бул кандай оору? Сен үчүн бул жөнөкөй эле бир кеңеш беришиң мүмкүн, бирок ал адам үчүн болгон бүтүндөй тагдыры чечилип калышы мүмкүн да. Бир аял кайрылган, ошол аялды мен жаш келинди өлүмдөн сактап калдым десем да болот. Бирок жолдошунун айткан сөзү бар экен, кетсең кете бер, мен сени кармабайм, же кыскасы балдарымды бербейм деп. Эгерде бир дары, кандайдыр бир дары ичип алсам, ал дары менен өлбөй калсам, же отравление болсом, отравление болбой чала тирик калып калсам кандай болот деп, анан план кыла баштайт. Өздөрү жашаган жакта чоң бир сай бар экен, андай окуялар көп эле болуп турат экен. Ата энелерди түйшөлткөн, ушул телефондон балдарыбызды кантип арылтабыз? Мен балдарыма телефонду коюп койгула, уктагыла деп, бирок ошол эле учурда мен да иштейм да, компьютерду коюп, телефонду коюп, өзүм 12-1 чейин иштесем, балдарым жатпайт. Качан сиз жолдошуңуз андай кылбайсыз, балдарыңыз кылбайт. Реакциясы деп коебуз, алар дагы ар кандай да. Кээ бирлери айтат, ончукпай орун бошотуп берет. Кээ бирлери сиз келсеңиз бошотомбу, алардын тону дагы көтөрүлгөн тон болуп калат. Негизи мамилени түз кылышты үйрөнүш керек. Эч качан зордук зомбулук менен же бакырган, кыйкырган менен, негатив менен мамиле жасабаш керек. Жашоону биз кантип жеңилдетип алсак болот, ушундай оор көйгөйлөр менен, толтура маселелер менен көрүп турган учурда? Ошон үчүн бул жашоону белек катары кабыл алыш керек, эң биринчи. Бул биздин жаратуучудан берген белек. Таң азандан жакшы маанай менен үйдөн чыксаң, ошол маанай менен жолдоруң мындай ачык болот, баардык пландарың ишке ашат дегендей да. Албетте жоготуулар болот, кандайдыр бир көйгөйлөр болот, айтып коюш оңой деши мүмкүн көрөрмандар. Бирок аны сенин колуңан келбейт да. Сенден независимый нерсе болсо, эмнеге сен аны настроенияң бузуп, же болбосо ыйлап, же башыңды ташка урсаң дагы оңолбойт экенин билгенден кийин, ага сен аюу мамиле жасашың керек өзүңө. Апакеси өтүп кеткенде бир жеңеси кара жолук салып койгон экен да, капкара жолук экен, бул жаш болгон экен. Болбосо ал көп адамга зыян тиет. Бир эле сага эмес, жакындарыңа. Мисалы үчүн аял киши стресс болсо, жолдошуна, балдарына, ата энесине, кайын журтуна, курбуларына чейин баргандар бар. Жогоруураак тепкичке көтөргөнгө ар бирибиз эмнелерди жасасак болот? Үй бүлөдөгү сүйлөшүп бир дасторкондо отурган бул дагы жакшы релакс, бул дагы жакшы традиция. Ар бир бала менен өзүнчө, мен айтып коем, мен өзүм балдарым менен ошондой өткөзөм. Один день без телефона деп, бир күн телефонсуз апа менен. Бирок ошонун үстүнөн иштейм. Бир мисалы үчүн көйгөй болуп калса, көйгөйгө чагылдырылып калсаң эч нерсе эмес. Ошого таарынып, ошону кек сактап алып жүргөн жаман. Бирок ошону эң негизгиси, маанилүүсү, сен кечиришиң керек, кечиримдүү болушуң керек, кек сактабашың керек, алдыга кете беришиң керек. Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда сонун подкасттын кезектеги чыгарылышы көрсөтүүнү мен Гүлжан Ажыматова алып барам. Бүгүн сиздер менен дагы бир кызыктуу биздин коногубузду тааныштырып өтөбүз. Биз конокторубузду ар дайым өздөрүнүн жашоосунан, басып өткөн жолунан сиздерге дем, күч жана мотивация берүүчү атайын бир өзгөчө инсандарды чакырып келебиз. Бүгүн дагы бир ошондой өзгөчө, өз ишинде өзгөчөлөнгөн мыкты айымды чакырганбыз. Анда эмесе келиңиздер, бүгүнкү сонун подкасттын кезектеги кызыктуу чыгарылышына чогуу ортоктош болуңуздар.
Бүгүн биздин подкасттын коногу Аялзат деп аталган коомдук бирикменин директору жана психолог Наргиза Иштаева. Наргиза айым, саламатсызбы? Маанайыңыз кандай? Жакшы, сонун саламатчылык. Аябай жакшы. Биринчиден ыраазычылык билдирип өтөйлү. Биздин ушул сонун подкастка макулдугуңузду берип, сиз менен бүгүн демейдегидей сонун баарлашууну өткөрөлү деп турабыз. Маанайыңыз дагы сонун экен. Анда бүгүнкү подкастты баштасак. Наргиза айым, мен ушул көрсөтүүнү тартканга чейин сиздин өмүр баяныңызга сар эсеп салып, өмүр баяныңыз менен кеңири таанышып өттүм. Анда эмесе алгач ушу өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, кай жердин кызы болосуз? Демейде биз айтып калабыз да, кыз балдар көбүрөөк атасына жакын болушат деп. Атаңыздын кызысызбы? Келиңиз, анда өзүңүз тууралуу сөз баштасаңыз. Рахмат. Мен биринчиден өзүм жөнүндө айта турган болсом, мен Өзгөн районунда Жаз айыл өкмөтүндө, ошол биз кичинекей мезгилибизде Ильичевка деп айтат эле, азыр Кара Дыйкан деп айтылат. Ошол айылда туулуп өсүп чоңойгонмун. Негизи үй бүлөбүз көп үй бүлөлүү балдардын үй бүлөсүнөнмүн. Ата энем азыркы мезгилде өтүп кетти тилекке каршы. Мурун билесиздер да, картайган ата энелер ушул Аллахым берген баардык балдарын төрөгөн, ошол көп үй бүлөлүү деп айтып атам. Азыркы учурда төрөгөн аялдар азыраак, ошондой биздин апаларыбызга кошуп 10-дон 15тен төрөгөн апалар да. Анан кимдин кызысы деп жакшы суроо берип калдыңыз, Гүлжан. Мен атамдын кызы болушум керек, себеп дегенде чынында эле мен ынанам, психолог катары дагы атанын же апанын баласы кичинекей кезинен эле билинет экен. Атам ушул лидерский качестволору, лидер киши болчу, элди башкарган, элге жардам берген, артынан элди тарта ала турган, ушундай чыгаан кишилерден болчу. Ошол кишинин мындай коркпогон, тайманбай бетке сүйлөгөн ушундай качестволору менде көп. Ошо атамдын кызы болушум керек. Аябай жакшы. Наргиза айым, ушул кесибиңизге токтолуп өтсөк, биринчи кесибиңиз сиз өзү бухгалтер болгон экенсиз да, ушул финансы, эсеп, кысап жагында жүргөн экенсиз. Бул өзүңүз тандаган кесиппи же атаңыздын кызы болсоңуз, атаңыз багыт берип кесипти кантип тандап калдыңыз эле? Бул да аябай кызык окуя. 11-дү бүтүп атканда билесиң да, көп эле биз ойлонобуз кайсыл окууга тапшырсак деп. Биздин куракта 95-жылы тапшыргам мен. Ошол куракта көп нерсе ата энебиздин ою бизге көбүрөөк маанилүү болгон экен. Мен негизи өзүм жана творческий адам болгондуктан адвокат болом, юрист болом, анан психолог болом деп, психолог деп дагы жакшы түшүнбөйт болчумун. Эми мындай педагог же болбосо эл менен иштей турган, жардам бере турган бир кандай бир кесипти тандасам деп, ошол кичинекей мезгилимден эле кыздарды, аялдарды коргоону жакшы көрчүмүн. Мектептен менин классташтарым да билет, ошол кыздарга балдар туура эмес мамиле жасаса, кесиптерим аркылуу ошол өзүм келечекте кесибим билгендей эле жардам берип, кеңештерин берчүмүн да. Анан атам өзү күчтүү экономист болгон үчүн, өзү негизи билими 4 эле класс болгон, бирок тажрыйбада, практикада мурун окуткан эмес экен. Күчтүү финансист, күчтүү бухгалтерский ошондой качестволору бар эле өзүнүн жөндөмдөрү. Анан өзү ошол киши айтып калды: кызым, бухгалтер болбойсуңбу, экономист болбойсуңбу, наның бүтүн болот. Кайсыл жерге жумушка барсаң дагы келечекте бухгалтер сөзсүз керек болот деп. Ошондо бул аябай мындай актуалдуу нерсе экен, азыр деле актуалдуу. Анан мен юрист болбоймунбу, адвокат болбоймунбу десем, атам раматылык Чолпон Байекова бирөө эле болот деп айткан да. Мен ошол кезинде 17 жашымда Чолпон Байекова ким экенин деле билбейт экенмин, Гүлжан, азыр ойлоп көрсөм. Анан мен анда бул өтө маанилүү адам окшойт деп, анан атамдын кеңеши менен финансы кредит банковское делого тапшырып, аны ийгиликтүү аяктап, мен тажрыйбамда банкта да иштеп калдым. Анан бухгалтер болуп дагы иштеп жүрдүм. Жакшы экен, Наргиза айым. Аялдар деп калдыңыз. Бул темага мен өзүм дагы көбүрөөк көңүл буруп, ушул жаатта иштешип келебиз да. Сизди биз ушул 20 жылдан нары 30 жылга жакынкы эмгегиңиз ушул аялдар менен иштеп калдыңыз да. Ооба, бүгүн аялдардын ушул коомдо үй бүлөлүк зордук зомбулукта дейбиз, түрдүү жабыркаган аялдардын катмары бар дейбиз.
Сиз ошол аялдар менен иштешип калганыңызда, Наргиз айым, эң көңүл бура турган, ушул окуяларды болтурбай турган кандай маселелер бар деп ойлойсуз? Келиңиз ушул жөнүндө биринчи айтып берсеңиз. ооба, абдан жакшы суроо болду. Негизи экинчи кесибим боюнча мен психолог болуп тапшырганым, ошол жана айтканым боюнча кайсыл окууну бүтсөң дагы, ата энең кеңеш берсе дагы баланын өзүнүн жөндөмүнө караш керек экен көбүрөөк деп айтмакчы элем алдын ала. Анан ошол жөндөмүм, ошол жана айтпадымбы, элдерге, аялдарга жардам бере турган жагым көбүрөөк болгондуктан кийинчерээк мен экинчи кесиптин ээси болуп ошол психологияны бүттүм. Кадимкидей окудум, анан окуп магистратурада да окуп атам азыркы учурда. Психологияга кеткенден кийин ага эмне мага көбүрөөк түрткү болду. Мен жумушум өзгөрткөндөн кийин кыз келиндер, аялдар ушу Аялзат коомдук бирикмесинде абдан көп үй бүлөлүк маселеден, андан калса өздөрүнө зордук зомбулук көргөн, ошол Аялзат деп аты эле айтып турбайбы, ошондуктан зордук зомбулук көргөн аялдар көп келе баштады бизге. Ошол 98-жылдан баштап, мен 2001-жылы келген болсом, мен башында түшүнбөй жүрдүм биртке. Эмнеге өздөрү ушул аялдар жакшы көрүп, сүйгөнүнө, турмуш куруп сүйгөнү менен анан эмнеге ошол кишилер зордук зомбулук көрсөтөт? Зордук зомбулукту тилекке каршы жат адам эмес, көбүн эсе жакын адам көрсөтүп атпайбы? Бул жолдошу, бул ата энеси, кайненеси, бир туугандары, кайын журту. Анан ошонун арасында практика жүзүндө албетте психолог болгонун аябай тажрыйба керек экен. Психолог болдум, практикада аябай көп иштештим, көп кейстер менен иштештим. Ушунча жылдан кийин эми айта алат болушум керек, эмнеде көбүн эсе бул зордук зомбулук болбош үчүн эмне кылыш керек деген суроого. Биринчиден, ушул баардык нерсени чечсе болот деп айтат элем мен. Аны ачык айтыш керек, үй бүлөдө отуруп, эркек менен аял же болбосо кайын журту менен ошол аял киши менен эркек киши менен дагы отуруп сүйлөшө билиш керек, сүйлөшүүнү. Бизде көбүн эсе сүйлөшпөй, ачык айрым айтпай, коркуп, жашыруун кылып, же бул тарбиябы, же бул баягы коомчулуктун эл эмне дейт деген ушундай туура эмес стереотиптерби, же бул баягы кыргыздын өзүбүздүн үй бүлө, үлгүлүү үй бүлөнүн мындай бир эталонун жасап көрүнүш болгубуз келгендиктенби билбейм, айтор көп биздин кыз келиндер, аялдар айта албайт, ачык айта албайт. Бизге келип айтат, ошон үчүн айтам да, эч качан чечилбей турган нерсе жок. Чечилет баардык нерсе. Болгону ошону ачык сүйлөшүш керек. Болгону ачык сүйлөшүш керек. Наргиз айым, бүгүнкү күндө элдин баары эле билип калды психолог бул ким экенин, психологко барыштын канчалык деңгээлде зарылчылыгы жаралып турганынчы. Адистер көп дейбиз. Ошол эле убакта социалдык тармактарда кай жерди караба, мен буга чейинки көрсөтүүлөрдө дагы айтып келем да, бизде эмне көп азыр баардык тармакка окутам деген коучтар аябай көбөйдү да. Бирок практика жүзүндө иштеп келген психологдорго кайрылуу канчалык маанилүү экендигин биз ар бир жараныбызга ушул өзүбүздүн көрсөтүү аркылуу биз көрүүчүлөргө дагы кайрылып кетсек деп атабыз да. Канчалык деңгээлде бул маанилүү? Анткени сиз өзүңүз адис катары дагы жакшы билесиз, Наргиз айым, бул жан дүйнөнүн оорусу. Биз барып мисалы 12 күндүн ичинде антибиотикти алсаңыз же ушул белгиленген дарыгердин атайын дарылары менен жакшы болуп каласыз деп айтат да, жан дүйнөнүн оорусун биз антип айыктыра албайбыз да. Жан дүйнөнүн оорусу бул кандай оору? Негизи мен да ушул учурдан пайдаланып айткым келет. Жан дүйнө деген бул өтө назик, эч кимге айта албай турган, ичиңде болгон башаатың менен эмоционалдык ушундай көрүнүч да. Бул наука, кадимкидей эле ушул наука о душе деп айтабыз биз, жан дүйнөнүн наукасы. Буга абдан илдет мамиле кылыш керек. Айтат эмеспи, жана чымчык сойсо да касап сойсун деп. Артык кылам деп тыртык кылып алгандан коркуш керек. Сен үчүн бул жөнөкөй эле бир кеңеш беришиң мүмкүн, бирок ал адам үчүн болгон бүтүндөй тагдыры чечилип калышы мүмкүн да. Мисалга бир үй бүлөнү айтайлык, күйөөсү менен аялы келип болбогон нерседен да урушуп кээде келип калышат да.
ага сен жолдорду көрсөтөсүң. Психолог катары эч качан мен аларга сен жана доктурлар айткандай моодарны ич деп айтпайбыз да туура. Жан дүйнөсүнө жолдорду көрсөтөбүз, эшиктерди көрсөтөбүз. Мисалы үчүн мен айтам, моондой жолдор бар. Бардык тастыкталган, текшерилген, практикада көргөн, психология жолунда жаатында иштеген тажрыйбамды айтам. Анан ошондон ошол келген адам өзү гана чечиш керек, кайсыл жолду тандайт, кайсыл жака барат, кайсыл туура. Себеп дегенде мен ал адам менен барып мен жашабайм. Ал адамдын тагдырын көзөмөлдөп өмүр бою жүрбөйм. Өзү тандаш керек. Ошондуктан мотивация бергенде, коуч болгондо этият болуш керек. Эгерде сен бул жан дүйнөңөн келген табигаттан кандай жакшы көргөн жумушуң болбосо, же сен ошого жоопкерчиликти ала албасаң, анда мындай башка жааттан өзүң карап көрүшүң керек да. Себеп дегенде бул аябай чоң жүк деп айтат элем мен. Анан чоң жоопкерчилик. Себеби бирөөнүн ичиндеги жан дүйнөсүндө эч кимге айтпаган нерсесин сага айтып келгенде, сен ошону купуя сактаганды билишиң керек. Эң негизги бул конфиденциалдуулук, бул купуя сакташты билишиң керек. Себеп дегенде ал адамдын дагы бир жолу айтайын, тагдыры чечилет. Ошого кылдаттуу мамиле жасаш керек. Бул кадимкидей эле жүк. Себеп дегенде бирөөнүн өтө кыйын окуялар келет. Ошол окуяларды көтөрүп жүрүш, ага туура жолду көрсөтүш, эртеңки күндө зыян келтирбеп, артык кылам деп тыртык кыла алба деп айтып атпаймынбы? Не навреди деген принцип бул эң биринчи болуш керек. Абдан жакшы. Наргиза айым, жогоруда айтып калдыңыз. Ооба, адистер чындыгында купуялуулукту сактап, сиз айткандай эч зыянын келтирбей, ошол үй бүлөгө, сизге кайрылган кардарларга ушундай иш менен иштеп келесиздер да. Келиңиз анда ошол сизде болгон бир кызыктуу кейстер жөнүндө дагы сүйлөшсөк да. Анткени аялдардын ичинде сизге кайрылган, мындай бир эсте калган, же болбосо сиз азырга чейин ушул сизге кайрылган кардарыңызга бир жүрөгүңүздү өйүп ооруган бир учурду эстеп өтпөйсүзбү? Андай учурлар абдан көп болот. Жашыраак мезгилде, жаңы эле психолог болуп иштеп жүргөн мезгилде мага да абдан кыйын болчу. Ушул купуялык сактап, ооба купуялык сактайсың, бирок орчундуу маселени, анан эмне болду экен деп ошол маселени жумушта калтырбай үйгө алып кетчүмүн да. Эмне болду экен, тиги жолдошу дагы уруп койбодубу экен, же тиги кайнеси менен дагы урушуп калбадыбы экен деп жанагы аялдарды ойлой берчүмүн. Анан бул тажрыйба практика жүзүндө ошондой окуялар көп болот. Ошол окуялардан кийин барып, бара чектөө койгонду үйрөндүм да. Бул меники, бул жумушумду жумушта калтырып, үйдөгү нерсе бул үй бүлөгө, жакындарыңа арнай турган алтын уяң. Ошондуктан андай окуялар көп болот. Көбүн эсе бизге курч маселелер келет. Бир окуяны айтып берсем кыскача, бир аял кайрылган, ошол аялды мен жаш келинди өлүмдөн сактап калдым десем да болот. Көп жылдары, бир жыл бою, бир жылдан ашыгыраак иштедик окшойт. 2 балалуу келин болчу. Жолдошунан аябай көп запкы көргөн, запкы аз келгенсип кайын журтунан көргөн, кайненеси. Андай окуялар бар, Гүлжан, таң калбаш керек. Тилекке каршы азыркы заманда да бар. Кайненеси, кайнатасы, кайын журту менен урган, физикалык зордук зомбулук көрсөткөн аялдардын бири болчу. Анан жолдошу ушунчалык зордук зомбулук көрсөткөн, аз келгенсип, анан жаман жолго да жүрүп кетет экен. Келин түп тараптан, бардык тараптан мындай ушундай бир бурчукка такалып калган мезгилде бир эле ой келет экен ал келинге: мен өзүмдү өзүм өлтүрсөм болот экен деп. Себеп дегенде ата энесине барайын десе, ата энесинде улуу эжеси дагы ажырашып келип калган экен. Ал дагы 2 баласы менен ажырашып келип калган экен. Анан барып ушундай кеп кылып апама ачылайын десем, дейт, апам өлүгүң ошол үйдөн чыксын, бирок келбе деп айткан деп. Ошо өзүнүн айткан сөзү. Бизде ата эне да көп эсе жанагы кызым жашап калсын деп мурунку тарбиялада айрыкча кызын отургузуп угуп эмне көйгөй болуп атат деп укпайт да. Эле эмне дейт деген бизге көбүрөөк маанилүү окшойт тилекке каршы. Анан ошого ата энеси ошентип айткан сөзү бар экен апасын: андай эмесе мен тиги эжекем да үйдө болсо 2 баласы менен, ал дагы көп сөзгө калып атса ата энем уят кылып турбаймынбы? Тиги үйгө кайтсам кайын журту менен чогуу жашайт экен, кайне кайнатасы менен, ал жерде дагы эч тынчтык көрбөсө. Бирок жолдошунун айткан сөзү бар экен: кетсең кете бер, мен сени кармабайм, же кыскасы балдарыңы бербейм деп. Анан мен ойлондум, дейт, балдарымды
калтырып кетсем, жолдошум жаш, дагы деле бирөөгө үйлөнөт албетте. Анан кийин менин балдарым кор болот. Ата энем алып кетпейт экен, себеби ата эмнем намыстуу экен. Мен эмне кылсам деп, анан кадимкидей план түзөт жанагы келин. Кантип өзүн өзү кол салат, кантип өлтүрөт. Эгерде бир нерсе дары, кандайдыр бир дары ичип алсам, ал дары менен өлбөй калсам, же отравление болсом, отравление болбой чала тирик калып калсам кандай болот деп, анан план кыла баштайт. Өздөрү жашаган жакта чоң бир сай бар экен, андай окуялар көп эле болуп турат экен. Ошол сайга дейт, балдарымды өзүмө байлап, анан жипке таштарды байлап, ошондой план кылып тур да, оор нерсе менен үчөөбүз таштасак, үчөөбүздүн ал жерден эч кандай мындай сомнениясы жок, өлмөкпүз дейт да. Ошого даярданып, аябай мындай аракет жасайт экен. Аракет жасап, план кылып, кадимкидей даярданат ошого. Анан ошол мезгилде биз семинар өтүп, ошол айылга барып калабыз. Жанагы жаратуучу да уста да, ошондой бир жолдор менен алып барып койгондо, ага бир кошунасы айтат экен, коңшусу, ушундай бир үй бүлөгө зордук зомбулукка жардам берген, же ошону алдын алуу бир семинарлар болот экен, психологдор келет экен, барып көрбөйлүкпү деп. Ошол мезгилде курстарга барып жүргөн экен бул келин. Ошол курска барган шылтоо менен мен барып калгам дейт. Андайга психологко барам десем жибербечү дейт. Анан ошол убактын бөлүп кирип эле чыгайын, бирге отуруп чыгайын деп кирген боюнча сизге жолугуп калдым деди да. Ошол жерде көп суроо берген ошол келин. Анан кийин жеке калбайсыңбы деп, мен жеке консультация берип, кеңештеримди айтып, экөөбүз абдан сүйлөшкөнбүз. Жанагы келинди укканда мен да коркуп кеткем. Анан албетте бат эле болгон жок, ага абдан көп иштеш керек болду. Ал келинге мен түшүндүрүп айттым, бул биз дүйнөгө жашап, ушул дүйнөгө жаралган үчүбүз кандай бактылуулук, канча адамдар, мына 6 саны аман, 12 мүчөсү бүтүн, балдары бар, кыз уулдары бар. Болгон көйгөйдү чечсе болот. Сен керексиң, сен дагы аламга керексиң, ошон үчүн жаралгансың. Сен дагы бул дүйнөгө жакшы өзүңдүн миссияңды жаратып кетишиң керек деп көп жумуштар менен иштегенбиз. Азыркы учурда жакшы. Ал үй бүлөсү менен, жолдошу менен башка бөлүнгөнгө мүмкүнчүлүк болду. Көп жолу иштеди. Ал кыз менен мен иштедим, ал кыз үй бүлөсү менен иштеди. Ошондой бир успешный кез деп коебуз биз, ийгиликтүү ошондой окуянын бири. Аябай жакшы, Наргиз айым. Ушул психология жаатында кеңирээк сүйлөшсөк деген сунуш бар, анткени көп жылдык тажрыйбаңыз бар. Бүгүн ар бир үйдө бир чоң маселе бар да, бул телефон маселеси да, Наргиз айым. Көпчүлүк үй бүлөдө ата энелерди түйшөлткөн, ушул телефондон балдарыбызды кантип арылтабыз? Мен өзүм эле мисалы балдарга айтардан мурда өзүм телефондо отурам да, бирок мен жумушка байланыштуу да. Мен бирок балдарыма айтам, мен ишим бар. Алар да түшүнөт, мен ишим билген үчүн. Бирок телефонго байланып калдык да баары бир. Ооба, туура. Эмне кылабыз эми? Бул дагы азыр 21-кылымдын бир оорусу деп айтат элем. Мен жакшы жана жаман сапаттарын айткым келет мен телефондун. Жакшы сапаттары да көп да. Психологияда негизи бул ушул жашоо менен, азыркы болгон окуя менен, заманбап бир толкунда кеткен жакшы негизи. Бирок ар бир мезгил өзүнүн ордун алат эмеспи? Мисалга биз өзүбүз телефонсуз эле чоңойгонбуз да. Ошондо деле кабарларды берип, ошондо деле маалыматты алып, окуп, жумушубузду деле аткарып атканбыз. Анан бирок деген нерсе бар. Жана сиз жакшы айтып кеттиңиз. Мен жумуш менен алекмин. Балама ошентип айтасыз да балдарыңызга, мен жумуш карап атам, силер коюп койгула телефонду деп. Ар дайым үйдө балдарыбыз бизге, балдарыбызга биз үлгү экенбиз да, жанайым. Мен балдарыма телефонду коюп койгула, уктагыла деп, бирок ошол эле учурда мен да иштейм да, компьютерду коюп, телефонду коюп, өзүм 12-1ге чейин иштесем, балдарым жатпайт. Жатам деп кириши мүмкүн, бирок сен аны зордуктап телефонду алып кое албайсың. Азыр ал да туура эмес. Ошондуктан биз үлгүбүз дегеним, биз эреже киргизип коюшубуз керек. Жакшы сунуш бергим келет, эреже киргизип коюш керек. Кайсы мезгилге чейин колдонсо болот, кайсыл мезгилде үй бүлө менен отуруш керек, кайсыл мезгилде сиз дагы коюп балдар менен чогуу бейпил түндү каалап жатышыңыз керек. Ошондо гана балдарга ошол үлгү болот. Биздин үйдөгү ушундай өзүнчө эреже бар деп балдар башына, подсознательно ошону кабыл ала баштайт. Качан сиз, жолдошуңуз андай кылбайсыз, балдарыңыз кылбайт.
Үйдө баардык нерсе ушундай. Телефондон баштап баардык кыймыл аракеттер. Ошон үчүн айтат эмеспи, жана энесин көрүп кызын ал, үйүнү көрүп төрүнөт дегендей. Биз үй бүлөдөн башталат да. Бул балдарга эң биринчи тарбия бере турган, жолду көрсөтө турган бул бизбиз. Ошондуктан эреже коюп коюш керек. Негизи бул япондор дагы, улуу Европа эли дагы, аябай ушул технологияны чыгарган күчтүү Кытай дагы өздөрүнүн балдарына ар мезгилде бербейт экен. Мектепке мисалы үчүн бербейт экен, өздөрүнүн эреже. Бул туура. Бул мен айтам, биздин мектептерде дагы ушул эрежелерди киргизсек жакшы болмок. Бала өзүнүн жөндөмү көп да. Бизде ар бирибизде жөндөмү бар. Жөндөмү жок адам жок негизи. Жөндөмдүү, бирок ошол жөндөмдү улантып, аны узартыш үчүн бизге өзүбүздүн мээбиз иштеш керек, өзүбүздүн акылыбыз иштеш керек. Болгон ошол 12 мүчөбүз баары өз милдеттерин аткарыш керек. Ал үчүн биз эреже коюшубуз керек. Мейли мектептен келгенден кийин же биз жумуштан баргандан кийин бир кайсы мезгилге чейин бизге керек болот, ошол 1 сааттын ичинде же 1,5 сааттын ичинде иштеп алсак болот. Бирок андан көп кармасак, биз өзүбүзгө дагы зыяндар аябай көп. Жумушту мен айтат элем Гүлжан айым, жумушта таштап үйрөнсөк. Эң туура, рахмат. Дагы бир маселе бар да, көпчүлүгүбүздү түйшөткөн өткөн маселе. Мисалы, сиз менен мен көпчүлүгүбүз эле коомдук транспортто жүрөбүз да. Мен өзүм коомдук транспортто маршруттук каттамда эле эмес, троллейбуста, автобуста чыгам да, жүрөм. Анан автобуста, троллейбуста адам аябай көп да. Бүгүн улуу муун менен кичүү муундун ортосунда ажырым ошол коомдук транспортто өтө көп байкалат да. Жөнөкөй эле сөздөн орун берип койгула деген сөздү улуу адамдар өтө бир тоонду айтпай эле коеюн, үйүндөгү баласына, өзүнүн кызына катуу бакыргандай эле бакырык менен айтышат да. Биринчи улуумунда мен байкаган байкоом. Тарбиядан үйдөн башталат дегендей эле, ал орун ошол улуу адамга бошотуп бере турган биздин жаштарыбыздын реакциясы деп коебуз. Алар дагы ар кандай да. Кээ бирлери айтат, ончукпай орун бошотуп берет. Кээ бирлери сиз келсеңиз бошотомбу, алардын тону дагы көтөрүлгөн тон болуп калат да. Ушул маселелерди мен көп байкап жүрөм да. Анан ордунан орундукту бошотуп бербеген жаштарга дагы орун бошотуп берип койчу, апаңдай эле кыз турат десең, эже келсе эле бошотом, келсин дейт да. Мынакей салыштыруу эле да. Ушул маселелерди биз ар бирине бирден түшүндүрүп айтып отурсак, качан жетебиз бул маселени оңой чечилиш жолдорун? Ооба. Туура эле коомдук жерлерде жүргөндө негизи ар бир адам өзүнө бул алып жүргөндү билиш керек. Эми ал баардыгына эле таандык эмес, тилекке каршы. Дагы деле айтам, ошол үй бүлөдө кандай тарбия көрсөң, сен коомчулукка жеткенде өзгөрүп кетпейсиң. Ушу үй бүлөдө эмнени көрсөң, уядан эмнени көрсөң, учканда ошону жасайт жымчык деп айтат да. Ошондой эле жанагы кээде биз айтабыз улуумун, аксакалдардан, апалардан үлгү алгыла деп. Бирок мен айтат элем, дайыма эле тилекке каршы аксакалдар, улуумундар бизге үлгү эмес. Ошон үчүн макал бар да элде, көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет деп. Кээде жаштар дагы өздөрү акылдуу, тарбия көргөн жаштар өздөрү сунуштайт. Апа келиңиз отуруп алыңыз деп шыр эле турат. Ошондуктан бирөөгө мамиле жасаганда эч качан бакыруу кыйкыруу менен жасабаш керек. Жакындарыңа дагы, башка таптакыр бөлөк адамдарга дагы сый сыпат менен сүйлөгөндө. Бул биздин культура, бул биздин тарбия. Бул мамилеге адам башка адамга дагы мамиле кылганды үйрөнүш керек. Мамилени дагы бир жолу айтам, үйдөн үйрөнүш керек. Үйдө мисалы үчүн ата эне бири-бирине кылган мамилени же ошол кыйкырган, бакырган апа менен ата да үйүндө балдарына, неберелерине ушинтип бакырат болуш керек. Себеп дегенде түшүнбөгөн адамдын өзү жок, жай жашынакай түшүндүрсө, сен өзүң дагы мындай стресске чагылдырылып калышың мүмкүн. Ошол болгон жанагы транспорт окуялар көп болот эмеспи? Ошол жерде өзүнө алып жүргөн дагы бир культураны билиш керек да. Кээ бир адамдар, мен да чыгып калам, коомдук транспортко чыкканда билем, телефондо ушундай сүйлөшөт, ошол автобустагы бардык адам угат да. Ошол тойго кетип атканын, себет жасаганын, тиги бир шаардын бир жеринде жолукканын, анан канча адам болуп барарын, жеңеси барыш керекпи, барбаш керекпи дегенин баарын угуп кетесиң. Ошол керек эмес нерсе. Анан жаштар эмне кылат? Наушниктерди тагып алып, кээ бир учурда ошо көрбөй, укпай калышы мүмкүн. Ошол апа чыкса, ата чыксачы.
негизи мамилени түз кылышты үйрөнүш керек. Эч качан зордук зомбулук менен же бакырган кыйкырган менен, негатив менен мамиле жасабаш керек. Баардык эле учурда биз кээде катуу жеңилибиз келип атса дагы психологияда атайын ыкмалар бар. Ичиңен жок дегенде жана 100гө чейин эсептей коюш керек да. 100гө чейин эсептеп сен ошол адашып кетпейин деп ошого көңүл бурасың дагы, тиги негативге көңүл бурбайсың. Же болбосо жакшы бир сапаттарың, кайсы бир жумушум калды деп план болот ар бир күндө. Негизи адамда план болуш керек. Ошого көңүл буруп, могу жумушумду жасадым, анан кайсын жасашым керек деп. Көңүл бурбай койгон да кээде жакшы, бирок көңүл буруп калган мезгилде эми мындай акырыныраак сүйлөсөңүз жакшы болмок деп деле айтса болот. Мисалы үчүнчү, кээде шопур өзү деле айтса болот. Акырыныраак сүйлөп, улуулар келатат, жаштар туруп бериңиздер деп кээ бир шопурлар да айтып калат го. Ошондой негизинен мындай сый сыпат мамиле ар дайым ошого үнөмдөйм мен адамдарды. Рахмат, Наргиз айым, жакшы кеңештерди берип өттүңүз. Биз сонун подкасттын ушул чыгарылыштарында ар дайым өзүнүн басып өткөн жолуна таянып, же болбосо ушул жасап жаткан күнүмдүк иш аракетине багыттап, биздин көрүүчүлөрүбүзгө ушул мотивация, дем күч берип келген адистер менен сүйлөшөбүз, кеп курабыз, кенен байланыш түзөбүз, атайын көпүрө болуп беребиз көрүүчүлөргө дегендей. Бүгүн ар бир маселени сиз менен көйгөйдү чечип жатып, сүйлөшүп жатып, андан кийин эле анын чечүү жолдорун азын улак сиздин кеңештериңизге дагы күбө болуп атабыз да. Сонун подкастта биз ушул жашоону бир жеңилдетүү, ансыз деле бизде ооба маселелерибиз көп, көйгөйлөрүбүз көп, бирок ушул аз убакыттын ичинде максаттуу пайдалануу жолу менен көрүүчүлөргө жашообузду жеңилдетип алсак болот го деген кеңештерди ар дайым келген ар бир коноктон күтүп турабыз да. Сизге дагы ушул суроону узатайын. Жашоону биз кантип жеңилдетип алсак болот ушундай оор көйгөйлөр менен, толтура маселелер менен көрүп турган учурда? Негизи бул жашоого жаралган адам өзү бактылуу деп айтам мен ар дайым. Себеп дегенде күндү көрөбүз, жаралып атабыз. Күн тандабайт экен да. Мына күн тандабайт да, күн чыкканда бул улуумунбу, кичүүмүнбу, негативдүү же позитивдүү адамбы, бул кандай үй бүлөдөн, эркекпи, кызбы тандабайт, баарыбызга бирдей тиет күндүн нуру. Ошондой эле жашоого жаралган ар бир адам бактылуу. Себеп дегенде канча деген адамдар жаралбай калды бул дүйнөдө. Ошон үчүн бул жашоону белек катары кабыл алыш керек эң биринчи. Бул биздин жаратуучудан берген белек. Ал белекти биз эмне кылабыз? Аял мамиле менен өзүбүз дагы бир аманатпыз да. Аманатпыз, биз дагы өзүбүздү аял мындай мамиле жасашыбыз керек. Биринчи өзүбүздөн башташыбыз керек. Биз өзүбүздөн. Эртең менен тургандан баштап мен ар дайым үнөмдөйм, өзүңдү аясаң, өзүңдү мактасаң, жок дегенде бир эме бул бекер да, буга акчаң да кетпейт, буга көп энергияң да кетпейт, буну сени эч ким алып кое албайт. Но мээңде болуп аткан нерсени, подсознательно болуп аткан нерсе дайыма аткарылат. Эмнени ойлодуң, оюң сөзсүз аткарылат. Ошону текшерип көрсөңөр да болот. Бирок ошону ирети менен чапташтырбай, азыркы биринчи иретте эмне болуш керек, кийинки иретте эмне болуш керек, ошондой адатка айландырып алыш керек. Эң биринчи мен сунуштайт элем өзүңдү үйдөн кандай бактылуу экенсиңди айтып, шүгүрлөрдү белгилеп, благодарю деп, благодарностьтарды айтып, жазып аны керек болсо, анан өзүңдү мактап чыксаң, үй бүлө жакындарың менен учурашсаң, үйдөн чыгып баратканда жакшы маанай менен чыксаң, биз кичинекей кезибизде деле айтчу да, сиздин ата энеңизде айтчу да, эртең менен таң азандан урушпагыла деп, таң азандан жакшы маанай менен үйдөн чыксаң, ошол маанай менен жолдоруң мындай ачык болот, баардык пландарың ишке ашат дегендей да. Ошондуктан үйдөн жакшы маанай менен чыгыш керек. Анан коомчулукка чыкканда, жумушка барганда албетте баарыбыз эле адам болгондуктан дайым эле баары жакшы болуп турбайт. Кээде жумуш аркылуу бирөө менен урушуп каласың, кээде туура эмес сөздөрдү угуп каласың, кээде критикага чагыласың, кээде планың аткарылбай калса кейип каласың. Эми алардын баардыгына көңүл бура берсең, анда сенин өзүңдүн жашооң кызыксыз болуп калат да. Ошондуктан ар бири жөн эмес.
Орусча сөз бар го, все, что не случается, случается к лучшему деп. Ошол ар бир караңгы түндүн артында күн чыгат эртеси. Ар бир жамандыктын артында жакшылык бар. Ар бир кара жолдордон кийин ак жолдор пайда болот. Мисалга ошону мындай жеңил кабыл алыш керек. Албетте жоготуулар болот, кандайдыр бир көйгөйлөр болот. Айтып коюш оңой деши мүмкүн көрөрмандар. Бирок аны сенин колуңан келбейт да. Сенден независимый нерсе болсо, эмнеге сен аны настроенияңды бузуп, же болбосо ыйлап, же башыңды ташка урсаң дагы оңолбойт экенин билгенден кийин ага сен аял мамиле жасашың керек өзүңө. Демек, ушул нерсе болуш керек экен эле. Мисалы үчүн өткөн күнгө эч качан өкүнбөш керек. Ал өттү. 20 жылдап элге таарынычын алып жүргөн адамдарды билем мен. 20 жылдап ошондо мага ушул туура эмес нерсе кылган, ошол мезгил келгенде мен кайтарам деп. Мага дагы бир окуяны айтып берсем, кыска бир эжеке келген. 20 жыл мурун апакеси өтүп кеткенде бир жеңеси кара жоолук салып койгон экен да. Кара жоолук, бул жаш болгон экен. Ошол жоолукту сактап коюптур. 20 жылдан кийин тиги эжекесинин апасы өлгөндө, жана тууганынын жеңесин ошого барып салганда, жанагы аял ушинтип салдым дейт да. Ошондо сизге жеңил болдубу деп ал аял менен аябай иштегенбиз да. Бул туура эмес нерсе. Ошон үчүн ал адам билбейт да. Может быть, ал ошол мезгилде ошол жоолук туш келип калган. Эми ал жагы башка маселе да, ал жакты ойлобой эле сен кандай кабыл алсаң, ошол бойдон өзүң 20 жыл бою элестет. Бул деген аябай көп жыл бою сен ошо жүрөгүңө ошону түйүп жүргөн, бул сенин ден соолугуңа да зыян. Муну сен гана билесиң. А тиги аял билген жок да. Ал кокус алып келиши мүмкүн, же колуна ошол тийип калышы мүмкүн, билбейм, ал башка кеп. Ошондуктан мен айтам, өткөн күнгө өкүнбөш керек. Ал өтүп кетти. Сен келечек боло турган күндү күтпөшүң керек. Аны биз билбейбиз. Болобу, болбойбу, ал кандай болот? Биз божомолдоп пландайбыз, Бүгүнкү күн менен активдүү жашаш керек. Бүгүн мына биз жаралдыкпы? Бүгүн мына экөөбүз бет маңдай сонун отурабызбы? Демек ушуга шүгүр. Демек ушул күндү биз продуктивный, жакшынакай, өзүбүзгө чаккан пландар менен, койгон ушул кадамдарыбыз менен сонун кылып өткөзүшүбүз керек. Ошондо сен өзүңө аял мамиле жасаган болосуң. А сен ар бир нерсеге, ар бир кыймыл аракетке, ар бир болгон нерсеге көңүл бурө бере турган болсоң, анда ар түрдүү ооруларга чалдырасың. Албетте бул эмоционалдык стресстен кийин бул аябай жаман ооруларга алып келет. Адамдар депрессия болот. А депрессия, стресстен адис болбосо чыгыш оңой эмес. Көп айтат да, мен стресс болуп атам дей берет. Стресстин өзү негизи стресс болгон кандай болот? Депрессия болгон кандай болот? Бул аябай кыйын шарттар. Андан этап менен, эрежелер менен, ошондой дайын психологиялык көнүгүүлөр менен чыгыш керек. Болбосо ал көп адамга зыян тиет. Бир эле саңа эмес, жакындарыңа. Мисалы үчүн аял киши стресс болсо, жолдошуна, балдарына, ата-энесине, кайын журтуна, курбуларына чейин баргандар бар. Эркек киши деле ошол эле зордук сомдук каяктан келет. Ошол стресс, депрессия, кыйналган, ошолорго туруштук бере албаган, ар бир күнгө өзүнө аял мамиле эмес, кайра ошого провокацияга алынып, кошо урушкан адамдардын үйүндө сөзсүз чыр-чатак болот тилекке каршы. Жакшы, биз көрсөтүүбүздө мындай жакшы нукта, ошол көрүүчүлөрүбүздүн ар бирине бир таасир эте турган, жүрөгүнө жете турган сөздөр менен жыйынтыктоону салтка айландырып алганбыз да. Наргиз айым, сиз бул жаатта иштеген, адамдын жан дүйнөсүнө бир жакшы таасир эте турган адис катары жогоруда мен баамдап турсам, ушул үй бүлөлүк маселелерге көбүрөөк көңүл буруп, үй бүлөлүк маселелер менен иштеп, үй бүлөлүк баалуулуктарды алдыңкы орунга койгон адис катары сизди көрүп турам да. Үй бүлөңүз тууралуу дагы азын оолак айтып берип, ушул үй бүлөлүк баалуулуктарды биз кантип бүгүн ар кандай биз албетте биз мындай сырттан өзүбүздүн бир көз караштарыбызды билдире албайбыз, бирок ошол эле убакта жакшыртууга десек, үй бүлөлүк баалуулуктарды дагы бир жогорураак тепкичке көтөргөнгө ар бирибиз эмнелерди жасасак болот? Эң биринчи үйдүн, ааламдын негизи мамлекеттин башаты үйдөн болот эмеспи? Ошон үчүн мен үй бүлөлүк психолог катарында үй бүлөгө көп көңүл бурам, туура айттыңыз. Өзүм ошо жолдошум бар, жолдошум менен 25 жыл болуп атат жашап атканыбызга. Аскер кызматкери болот өзү. 4 балабыз бар, 3 кыз, 1 уулум бар.
үй бүлөдөн мен айтат элем эң биринчиден үй бүлөдө өзүңдүн эрежелериң, анан жакшы көнүгүүлөрүң, традицияларың болуш керек. Кандай болуш керек? Жок дегенде, мисалы үчүн менин өзүмдүн үй бүлөмдү айта турган болсом, менин балдарым да, жолдошум, жакындарым, курбуларым баары билет, бир жумада бир сөзсүз 4-күнү биз топтолобуз. 4-күнү топтолуп, мен ошол күнү өзүм өзгөнүн кызы болгондуктан ашты жакшы жасайм. Ошол ашты өз колум менен жасап берип, анан отуруп баарыбыз дасторконун үстүндө отурабыз. Дасторконун үстүндө отурганда мен ар дайым айтам, ошол эрежени киргизгем, эч кимибиз телефон кармабайбыз. Азыр көрүнүч бар да, бардыгы телефонду койгончо тамак жеп, анан телефонду карап, азыр жооп берип коеюн деп монтип алаксыйт да, бардыгы балдар дагы. Наушник тагып алып, ата энеси менен отуруп, бирок бири-бири менен сүйлөшпөйт экен да. Үй бүлөдөгү сүйлөшүп бир дасторкондо отурган, бул дагы жакшы релакс, бул дагы жакшы традиция, бул дагы жакшы психологиялык көнүгүү. Тилекке каршы бул жок болуп баратат, Гүлжан айым. Көбүн эсе бирөө жумушта болот, бирөө башка шаарда болот, же болбосо баары үйдө болгон мезгилде дагы ар бири өзүнүн жатаканасында болуп, анан телефондон деле чакырып калбадыбы, келгиле, чай ичкиле деп, андай окууларды көп угам, балким турмушта сиз да угуп жүрөсүз. Чай ичкиле деп телефондон бири-бирин айтып калды да. Бири-бири менен биринчи жакын болуш керек үй бүлөдө. Ушундай кеңеш берип кетет элем. Көнүгүүнү үй бүлөдөн баштасак, бирге чай ичүү, бул дагы эмоционалдык, психологиялык жакшы көнүгүү. Анан отурганда чай ичкенче баарлашасың да. Сен бүгүн күнүң кандай өттү? Көңүл буруп бири-бириңиздерге кайтарым кылыш керек. Жолдошуңузга айтыңыз, балаңызга айтыңыз, кызыңызга айтыңыз, ар биринен сурап, анан өзүңүз дагы айтып бериңиз да. Ошол негизи бизде мусулманчылыкта да айтат эмеспи, дасторконун үстүндө, чайдын үстүндө отурганда бул өзүң өмүрүң да токтоп турат экен деп. Ошол туура эле, психологияда да ушундай. Дасторконун үстүндө отурганда сен башка нерсени, негатив нерсени айтпашың керек. Жакшы нерселерди айткыла. Анан үйдөн чыкканда негизи үй бүлөдө дагы бир нерсени айткым келет. Ар бир балага көңүл бурушканды билишибиз керек. Азыр эми телефон алып берип, туура жакшы бир ошо баланын кыялына нерселерди алып берип коюп, биз жакшы курсагы токпу, кийими бүтүнбү, үйгө келгенде ата энеси барбы, үйү барбы, мектепке барып атабы, демек менин балам бактылуу, толук кандуу деп айтса болот деп ойлойбуз да. Жок, андай эмес. Ар бир бала менен өзүнчө, мен айтып коем, мен өзүм балдарым менен ошондой өткөзөм. Один день без телефона деп. Бир күн телефонсуз апа менен. Себеби балдарың да бири-бирин атаңдашат. Андай болот да, сен кичинекей балаңызга көбүрөөк көңүл буруп атасыз деп чоң балдарыңыз таарынып калышы мүмкүн. Же болбосо тескерисинче кичинекей балаңыз буга баардыгы мүмкүн, а мага мүмкүн эмес деп. Балдар деле үй бүлөдө бизге муктаж да. Анан ар бирини, балабыздын ар кыялы бар, туурабы? Бир ата энеден болсо дагы биз ар түрдүүбүз. Бирок бир укуктуубуз. Ошондуктан ар бир бала менен мүмкүнчүлүк болсо, бир күн, мисалы үчүн кызым менен, бир күн уулум менен, бир күн дагы башка кызым менен деп ошондой традициябыз бар биздин, телефонсуз. Кагаз алып алып мен балдарыма жазам. Айтып бериш кыйыныраак. Балдарды кичине ушундай маекке чакырсаң тартынат. Кээде баары бир ата, апа деген позиция бар да. Ошол позициядан балдар өзүн мындай артыраак алып жүрүшү мүмкүн. Ошондуктан мен кагаз менен калемди алып алып, менин жакшы сапаттарым, анан сага жакпаган сапаттарымды жазчы деп айтам балдарыма. Мен өзүм дагы жазам. Мисалы үчүн уулум менен Данияр, уулум атта отурсам, Данияр менин жаккан жана жакпаган сапатымды айт. Биринчи жаккан сапатымды жаз дейм. Дайыма мындай позитивден баштайбыз да. Анан жакпаган сапатындагы сен унут дейм. Мен сенин апаң экенимди унут. Адам катары менин, сен жакшы билесиң, ал жерде наигранный болбойт. Себеби дегенде сенин үй бүлөң сени кичинекейинен билет кандай апасың. Ошондо дагы айтат го, азыр кылып атат го, телевизордон дагы, телефондордон көрсөңөр болот. Балдар кичине мындай өзү негизи адам өзү актер да. Артист болот, анан жашоо өзү бир чоң сахна сыяктуу. Бирок балдарга ошону ачык айрым айтып үйрөтүш керек. Мен айтам, сен унут, мен апаң экенмин. Сен ушу мени жакшы тааныган адам катары кайсы сапатым жагат, кайсы сапатым жакпайт. Окуганда өзүңүзгө ошол сизге дагы практика болот. Сизге дагы кызык болот, жасап көрүңүз, сизге дагы сунуштайм. Бала жалган айтпайт, болгонун жазат. Анан мен дагы ошо болгон сапатын жазам. Биринчиден ошол балаңды жакшы көргөнүн жазасың, сен мен жакшы көрөм деп туруп, анан жазасың. Жакпаган сапатын да жазам.
кадимкидей эле жазам, балдар билет аны. Мен да жакпаган сапатта, балдарыма жакпаган, адам катары жакпаган, аял катары жакпаган сапаттарым бар экен. Жолдошум да жазган, балдарым да жазган. Мен аны туура кабыл алып, ошонун үстүнөн иштегенге мындай өзүңө убакыт бересиң да. Аябай жакшы. Жана трендтен калбаш керек деген сөз бар эмеспи? Мен хотя бы деп ошондой трендтен кечээ эле балдар менен сүйлөшкөнбүз, биз дагы ошону бүгүн жазсакпы деп атканбыз да. Жасап көрсөңүз болот. Ошону мен да көрүп кызыгып калдым. Психологияда негизи мен үй бүлөмдө буну мурун эле жасайбыз. Ушул психологияда бул бар. Анан өзү негизи адамдын мага ушу жакшы сунуш бериңиз, кеңеш бериңиз, үлгүлүү үй бүлө болуш үчүн кандай сунушту айт элеңиз дегенде, эми өзүнүн ар бир адамдын өзүнүн үй бүлөдө өзүнүн эрежеси болушу ыктымал. Бирок мен өзүмдүн практикаман ушул нерселерди сунуштап кеттим. Жаман эмес бул, абдан жакшы. Анан сага кайтарым дагы болот. Анан мен хотя бы деген жакшы, бирок мен хотя бы дегенде кичине тартынып, анан экранга ойноп кетебиз да биз. Айтпай калышы мүмкүн. Тиги өзүңчө балаң менен чай ичип көңүл бурсаң, ошол балаңа гана бурасың, балаң ошол кагазга өзү болгонун жазат да. Бул абдан кызык. Бул сапаттарым жакпай турбайбы деп. Чынында эле ошол уулум, кыздарым жазган сапат Күзгү сымал көрүнүп турат. Күзгү сымал көрүнүп турат. Ошол сапаттарым чынында эле бар экен, байкасам. Анан ошол сапаттарын кайра оңдогонго, бул дагы сага сабак. Адам жашоо бар мезгилде сен ар дайым сабак болуш керексиң, ар дайым окушуң керек, ар дайым билимге ынтылышың керек деп айтабыз го биз. Биз дагы идеалдуу эмеспиз да, Гүлжан. Биз дагы мага кечээ жакында эле бирөө Фейсбукка мага баракчама жазыптыр. Мен мындай нерсе жазып койгом, негизи үгүттөп адамдарга. Болор болбос нерсеге капа болбой, болор болбос нерсеге ойлоно бербей, астыга жыла бериш керек. Жашоо бир келет. Жашоо бул өзү керемет. Ит үрө берет, кербен алдыга жыла берет деген сөздү жазып койгом. Ал кээ бир адамдарга аябай катуу мындай ойлондуруптур да. Муну мен эмне учурда жазгам? Бул жалпы бирөөгө гана тиешелүү эмес. Негизи ошондой баягы макал лакап менен өзү негизи мен көп сүйлөйм, ошол макал лакаптар катары да. Чынында эле ит үрсө да кербен астыга жыла берет да. Өзүнүн миссиясы менен ошол караба кете берет астыга. Ошондой мааниде көңүл бурбаңыз, болор болбос нерсеге деген мааниде айтсам, мага жеке жазып коюптур. Сиз психологсуз го. Сиз дагы ошондойго көңүл мындай, сиз дагы капа болосузбу? Сиз психологсуз го, сиз дагы стресске мындай чагылдырыласызбы деген нерседе. Анан мен күлүп жооп берген жокмун, бирок күлүп өзүм ичимде айтам, дайыма ушундай сөздөр болгондо айтып кетем. Эң биринчи мен адаммын. Психолог дагы адам. Ким айтты доктур оорубайт деп? Доктурлар оорубаш керек да анда, туурабы? Ким айтты психологдор дагы стресске, капачылыкка чагылдырылбайт деп? Адам болгондуктан албетте биз дагы эмоциябыз бар. Биз дагы кандай бир нерсеге мен да капа болуп калам, кандай бир нерсеге мен да көңүл буруп калам. Бирок ошонун үстүнөн иштейм. Бир мисалы үчүн көйгөй болуп калса, көйгөйгө чагылдырылып калсаң эч нерсе эмес. Ошого таарынып, ошону кек сактап алып жүргөн жаман. Анын үстүнөн иштеш керек. Демек ал туура эмес го деп. Мисалы үчүн автоунаа айдайбыз, автоунаа айдап калган мезгилде дагы мен көп жылдан бери ушул шопур катары айтайын, баратканда кээ бир жолдошум менен же курбуларым менен баратканда аябай сөгүнүп да, туура эмес жол менен кетсе же кысып өтүп кетсе шопурлар аябай сүйлөнөт да. Анан мен айтам да, ал киши уккан жок да бизди деп. Азыр мен угуп атпаймынбы сени деп. Сөгүнгөнүңү, кыйкырганыңы, багырганыңы, ал эми толтура сөз менен башы жок тиги бу дегендердин баарын. Сен кууп барып турганда токтоп туруп барып айтпайлыкпы тигини өзүнө депчи. Анан аны мен угуп атпаймынбы? Бияктагы сен адамга туура эмес мамиле болуп атат. Андай кылбаш керек. Балким мындай кабыл ал деп айтам да, балким ал адам азыр роддомго шашып атат, мисалыга. Ал кишинин балким аялы төрөп атат, балким апасы же жакындары ооруп калды, же кырсыкка дуушар болуп калды. Балким чынында эле эрежени билбей бузуп кетип аткандыр. Билбейм. Бирок ал сага азыр тиешеси барбы? Эч нерсе болгон жок. Мейли, ага дагы бир сабак болор. Сен өзүң жолуң менен кете бер. Ошондой эле нерсе да. Ошондуктан жанагы макалда ошол түрдө айткам, айтам, баарыбызда болот. Албетте капачылык болот, албетте туура эмес адамдар болот, албетте тууган уруктардын арасынан дагы кээде таарыныч болот. Бирок ошону эң негизгиси, маанилүүсү сен кечиришиң керек, кечиримдүү болушуң керек, кек сактабашың керек, алдыга кете беришиң керек. Ошол. Аябай жакшы болду. Сизден бүгүн сонун болгондо дагы ушул мүнөттөрдөн максаттуу пайдаланып, жашоону жеңилдете турган, ошол эле убакта бир
өзүбүздө болгон көз караштарды өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн эфир болду. Сизге чын дилимден ыраазычылык билдиремин. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Биздин көрүүчүлөр болсо Наргиза Эштаеваны ушул социалдык тармактарда да бүгүнкү күндө активдүү адис катары иштешип келүүдө. Андыктан сиздер менен ар дайым кызматташууга даяр экендигин эфир алдында дагы билдирип коелу. Наргиза айым, рахмат, ишиңизге ийгиликтерди каалайлы. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сонун подкастта бүгүн дагы сонун инсан менен баарлашууну жүргүздүк. Эфирдин жүрүшүндө сиздер дагы өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Деги эле жан дүйнөнүн оорусун жеңилдетүү, кайсы бир деңгээлде жан дүйнөңүздөрдүн оорутуп, өзүңүздөрдү кыйнап албоонун алдын алуу багытындагы бир топ кеңештер берилди дейбиз. Бул программаны сиздерге дагы биз атайын ушул максатта ар дайым ар бир тартымдарды сиздер үчүн, көрүүчүлөрүбүздүн жан дүйнөсү оорубасын деп сиздерге сунуштап келебиз. Кийинки эфирлерден сиздер менен дагы биз кызыктуу өзүбүздүн конокторубузду күтүп калмакчыбыз. Эфирден кайрадан жүз көрүшкөнчө аман болуңуздар.